Казак бийлиги Түркистан облусундагы Арыс шаарында октары сакталган кампадагы жарылууда жарадар болгон дагы бир адам каза болгонун билдирди. Премьер-министр Аскар Мамин жөнөкөй тургун менен бир аскер өлгөнүн кабарлады. Жарылуу болгон күнү бир адам каза болгону, анын автоунаасына снаряд тийгени айтылган. Ушул тушта 20дан ашык адам Чымкент шаарындагы ооруканада жатат. Алардын 5-өө балдар экени кабарланды. 3 адамдын абалы оор. Кырсык болгон аймакка президент Касым-Жомарт Токаев барган. Жергиликтүү бийлик чукул кырдаал жарыялаган. Жарылуу токтобогондуктан шаарда калуу коопсуз экенин эскерткен. Арыс Чымкенттен 97 чакырым аралыкта жайгашкан. Шаарда 43 000 киши жашайт. Арыстагы полигондо буга чейин да бир нече жолу жарылуу болуп, адамдардын өмүрү кыйылган. Орусияда жана башка чет мамлекеттерде жашап иштеп жаткан кыргызстандык мигранттар жүк 200 маселесин чечүү боюнча кол топтоп жатышат. Бул тууралуу Замандаш партиясынын төрагасы Жеңиш Молдохматов бүгүн Бишкекте өткөн мигранттар үнү деп аталган акцияда билдирди. Анын айтымында ушул кезге чейин 40 000 кишинин колу чогулду. Кол топто дагы уланып, жыйынтыгында күз айларында жогорку кеңешке кайрылуу жиберилет. Мигрант үнү деп аталган тынчтык акциясына Орусияда жана башка өлкөлөрдө иштеген мигранттар, коомдук уюмдардын өкүлдөрү катышты. Анда мигранттар кабылган кыйынчылыктар тууралуу айтылып, өкмөткө аларды чечүү боюнча сунуштар берилди. Замандаш ассоциациясы уюштурган иш-чарага ондогон мигранттар келди. Бишкек шаардык соту Акнет жоопкерчилиги чектелген компаниянын негиздөөчүлөрүнүн бири Кубан Ажимединовду камакка калтырды. Маалыматка караганда, ал номер 1 тергөө абагында тергөө аяктаганга чейин кармалат. Эске салсак, Акнет компаниясынын президенти 28 майда убактылуу кармоо жайга киргизилген. 48 сааттан кийин сот тергөөнүн өтүнүчүн канааттандырып, Кубан Ажимединовду камакка алуу тууралуу чечим чыгарган. Акнет интернет провайдери экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматтын көңүл борборуна ноябрдын акырында илинген. Буга каржы полициясына фирманын негиздөөчүлөрүнүн биринин кайрылуусу себеп болгон. Ал өнөктөштөрүн жоопкерчилиги чектелген компаниядан акча чыгарып кеткенин, жасалма келишим түзгөнүн айтып, аларды айыптаган. Алмазбек Атамбаевга жогорку кеңештин атайын комиссиясы тарабынан коюлган 6 айыптын 5-өөнө экс-президенттин тиешеси болушу мүмкүндүгү байкалды. Бул тууралуу башкы прокурор Өткүрбек Жамшитов конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелер жана жогорку кеңештин регламенти боюнча комитеттин талкуусу учурунда билдирди. Эскерсе кетсек, жогорку кеңештин комиссиясы Атамбаевди 6 кылмышка тиешеси бар болушу мүмкүндүгү тууралуу корутунду чыгарып, ага юридикалык баа берүү үчүн башкы прокуратурага жөнөткөн. Коюлган 6 айыптын биринчиси негизсиз деп табылды. Калган 5-өндө кылмыштын белгилери байкалып турат, деди Жамшитов. Бүгүн 25 июнда көзөмөл органдын тыянагы комиссияга келип, ал комитетте каралууда. Депутаттар башкы прокурор Өткүрбек Жамшитовдун билдирүүсүн угушту. Башкы прокуратуранын чечимин уккан тармактык комитет Алмазбек Атамбаевди макамынан ажыратуу боюнча маселени жогорку кеңештин кароосуна жиберди. Кыргызстанды өнүктүрүү стратегиясына ылайык балдардын укугун коргоо приоритеттердин бири экенин жана анын негизинде иш-аракет жүрүп жатканын президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн 25 июнда Бишкекте өтүп жаткан улуттук форумда билдирди. Ал Арча мамлекеттик резиденциясында өтүп жаткан балдардын укуктары жөнүндө Бириккен Улуттар уюмунун конвенциясынын 30 жылдыгына арналган улуттук форумга Жээнбековдон тышкары экс-президент Роза Отунбаева, тиешелүү мекемелердин, эл аралык уюмдардын өкүлдөрү катышты. Жыйында балдардын укуктарын коргоо багытындагы маселелер талкууланды. Быйыл ноябрда Бириккен Улуттар уюмунун балдардын укугу тууралуу конвенциясынын кабыл алынганына 30 жыл толот. Кыргызстандын ага 25 жыл мурда кошулган. Мексика өкмөтү борбор америкалык мамлекеттерден агылган мыйзамсыз миграция агымын токтотуу максатында Кошмо Штаттар менен чек арасына кошумча 15 000 аскер жөнөтөөрүн маалымдады. Мунун алдында расмий Вашингтондон эгер чукул чара көрүлбөсө Мексикалык товарларга кошумча нарк салыгын киргизе турганын эскерткен. Мехико мыйзамсыз миграцияны токтотуш үчүн Бириккен Улуттар уюму менен АКШдан да көмөк сурады. Ушул айдын башында Мексика түштүк чек арасына кошумча 6 000 аскерин жайгаштырган болчу. Буга чейин АКШнын президенти Дональд Трамп мыйзамсыз мигранттар өлкөдөн чыгарыла баштаарын маалымдаган.